Саламатсыздарбы, урматтуу достор, мага катталуучулар. Эми бул суроо боюнча негизи көп ар кайсы жоопторго камтып кеткен, бирок муну 17 жаштагы менин катталуучум жазыптыр. Ошондуктан Эржан деген катталуучум экен. Ошондуктан мен бул суроону жөн калтырып кете албадым. Мен дайыма айтып келем, мага ушундай жаш жигиттер, улан кыздар катталганына абдан кубанам. Сиздерге рахмат, кош келипсиздер менин каналыма. Эржан иним суроо жазып атыптыр. Мен 17 жаштамын, айылда туулуп өскөм, мектепте көп сабакка басым жасабай, окуп жүрүп 9-классты бүтүп, горный колледжге тапшырган. Билсеңиз керек, билим берүү ал жакта кандай экенин дейт. Мен билбейт экенмин, бирок мындай божомолдуп жатам. Шаардан бош убакыт кенен болуп, китеп окуганга кызыгып, өзү өнүктүрүү менен алек болуп жүрөм. Эң туура. Азыр болсо ой жүгүртүү, баалуулуктар өзгөрүп, өз алдынча эффективдүү билим алууга умтулуп жатам. Бирок менде алдыда тандоо турат: жогорку окуу жайга тапшыруу же өз алдынча иштеп курстарга барып билим алуу. Анан мындай сөз уктум: нужно выбирать не университет, а сокурсников. Топ университеттерге тапшырганга мүмкүнчүлүк өтө аз болуп жатат. Сиз бул жолду басып өткөндүктөн кеңеш сурайын дегем. Кайсыл жолду тандасам? Азыркы чөйрөмдө эч ким менен тил табыша албайм. Кантип единомышленниктерди табып, нетворкинг кылса болот? Кантип ошол ачылып, эч коркпой, уялбай таанышып, өзүмдү эркин кылам? Анткени мен сизди абдан позитивдүү, ачык, эркин киши катары дагы билем. Чоң ыраазычылык сизге, дейт. Сага дагы, Эржан иним, чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Сурооңо ошентип умтулуп билим алат элем дегениңе мен абдан кубанычтамын. Иним, өзүм аракет кылып китеп окуп атам деп атасың. Ал дагы абдан жакшы нерсе. Анан азыр болсо университетке тапшырсамбы же мындай курстарга эле барсамбы деп суроо коюп атасың. Негизи эми албетте университет деген университет, жогорку билим деген жогорку билим. Ал жерде бир кесиптин же болбосо бир багыттын ошол эки жөнүндө гана маалымат бербестен теория деп коет, ошо негизги базасын, пайдубалды берет. Ал жакшы нерсе. Андан кийин ошо бир билимдин, бир багыттын, бир адистиктин ээси болуп чыгасыз. Бул да жакшы нерсе. Ошондуктан мен мисалы балдарыма минтип айтып келем да, дайыма кеңеш бергенде өзүм балдарыма минтип айтам: бул орто окуу жайды бүтүү, бул күрөк алуу менен барабар. Ал эми жогорку окуу жайды бүтүү, бул ошол күрөккө дагы кошумча жанагы бизде жумгалда чукулдук деп койчу, эме орусча кирка деп коет, кирка менен барабар деп айтам да. Ошондуктан мындай бул кошумча инструмент да, кошумча дагы кийин сенин жашооң жеңил болгонго кошумча инструмент, урматтуу иним. Анан ошо эки инструмент бир инструментке караганда жакшы да, бирок бул сөзсүз түрдө 100% кылыш нерсе эмес. Аны сен туура айттың. Эгерде мисалы университетке окубайм, көңүлүм жакпай атат, анын ордуна моундай варианттарым бар иштегенге дей турган болсоң, ошол варианттарың жакшы боло турган болсо, анда ошондо ойлонуштуруп көрүш керек. А бирок мен университеттик курстар менен салыштырбайт элем. Курс деген ал жөн эле мындай кошумча негизги адистикке кошумча билим берип коюу эле болуп эсептелет. Ошондуктан курстан сиз өтө байып кетпейсиз. Курстан сиз толук кандуу адис болуп кетпейсиз. Ошондой жери бар да. Анан могул жанагы нужно выбирать не университет, а сокурсников деген бул болбогон эле бок сөз да. Болбогон эле бок сөз. Ал кеп сокурсниктерде эмес. Топ университеттерге тапшырганга мүмкүнчүлүк өтө аз болуп жатат деп дагы айтып атасыз. Эми Эржан мындай деп ойлойм: топ университеттер дагы мындай болот. Кандай топ университет болбосун, бекер окуганга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ошо билим аракетиң жогорку болуп, аракеттериң көп болуп, ошо окуп чоң бийик баллдарды алсаң, аутсада деле эң жакшы университеттердин бири, аутсада деле ошондой бекер окуй турган мүмкүнчүлүк бар. Чет өлкөдө дагы бекер окуй турган мүмкүнчүлүк бар. Ал өзүңүздүн аракетиңизден, өзүңүздүн мээнетиңизден. Анан баягы жаш балдар көп учурда эртерээк иштейм дегенге кача беришет. Ошол эркке көп шашылбашы керек.
шашылбаш керек. Университет деген бул чынында эле чоң билим саякаты да. Ошол билим саякатын качырбай ошону окуп алган негизи албетте жакшы нерсе. Анын ордуна эле бир мындай аябай эле бир мындай мындай бир ким эле чакырып аткан бир башка вариант эле болбосо, бирок сиздин сөзүңүзгө караганда андай вариантыңыз деле жок экен. Ошондуктан мен кеңеш берип кетмекмин. Университетке тапшырышыңыз керек. Ал эми жанагы тил табыша албайм, коммуникация билбейм деген эми 17 жаш деген Эржан иним, бул 17 жаш деген эгер адам баласынын жашоосун мындай жалпылап теңип кете турган болсок, бул 17 жаш бул эмчек эмген бала менен эле бирдей эле да. Анын баары келет. Тил сөзсүз түрдө табышканда үйрөнөсүз, сүйлөшкөндө үйрөнөсүз. Ал келе турган нерсе, ал эч жака качпайт. Иним эч жака качпайт. Кудай буюрса, алар деле болот. Эми мага моумча узун кылып катты жакшы жазган экенсиз. Эми ушуну жазган кат муну деле бара сүйлөй аласыз. Так что Эржан мырза, Эржан иним, жакшы сизге ийгилик каалайм. Жакшы окуу жай окуп таап окуп алышыңызга тилектешмин. Өзүңүздү таап алышыңызга тилектешмин. 17 жаш деген бул жаңы эле бутуна басып келаткан тамтуң эткен баладай. Так что келечек кең, көп нерсе алдыда. Ийгилик иним.